Мен Гүлчоро кызы Света Шопоков шаарынын номер 1 Кусейин Карасаев мектебинин 6 классынын класс жетекчисимин. Саламатсыңарбы, келечек жаратмандары. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда адаттагыдай жакшы өткөрүп алалы. Тулар, силерге жылмаюу тартуулап, бүгүнкү күнүңөрдү берекелүү кылсын балдар. Быйыл кайсы жыл? Жылкы жылы, азаматсыңар. Экрандагы сүрөттөн өзүңөргө жаккан жылкыны тандап, артынан чыккан номерлар менен 2 топко бөлүнүп, орундуктардан орун алалы. Кана ордубузга отурдук, балдар. Эми кезекте бөлүнгөн топтор менен таанышып чыгалы. 1 топ. Изилдөөчүлөр тобу: Мээркан, Нурислам, Жазел, Ислам, Раяна, Умар, Арузат, Айдин жана Мирана. 2 топ жаратмандар тобу: Элмирбек, Байел, Өмүркан, Ихсан, Ясмина, Мерим, Абидин, Айылина жана Кененбек. Ошондой эле бүгүнкү сабактагы жооп берген активдүүлүгүңөргө жараша ушундай баалоо быйтыкчалары менен бааланасыңар. Келгиле балдар, бул сүрөткө көңүлүңөрдү бургулачы. Бала, китеп, мээ жана сандык толу алтын бар экен, Бирок аны казбайсың, сатып албайсың, аны ачсаң гана байыйсың. Кана тез ойлонуп жообун айткылачы. Бул эмне деген сөз болушу мүмкүн? Ооба балдар. Бул сүрөттөн китеп акыл казынасы деп жыйынтык чыгарсак болот экен, Демек, биздин бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы китеп жан дүйнөнүн азыгы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты китеп окууга болгон кызыгууну арттырабыз, телефонго болгон көз карандылыкты азайтабыз, ой жүгүртүү жөндөмдү китеп аркылуу өнүктүрөбүз. Эми китеп боюнча кыскача маалыматтарды алсак. Китеп сөзү кыргыз тилине араб тилинен кирген. Китап деген сөз жазылган нерсе, жазма деген маанини билдирет. Адамдар сыяктуу эле китептердин да өз тагдыры, өз тарыхы бар. Келгиле, китептердин алыска өткөн тарыхына көз чаптырып көрөлү. Биз бүгүн көрүп, колдонуп жүргөн ушул көрүнүштөгү китептер 500 жылдан ашуун убакыттан бери жашап келет. Бирок бул ага чейин адамзат китепти такыр билген эмес дегенди билдирбейт. Болгону ал кездеги китептер башкача, биз үчүн көп учурда көндүм эмес формада болгон. Биздин алыска бабаларыбыз абдан тапкыч адамдар болуп, алгачкы китептерди жазуу үчүн айлана чөйрө берген нерселерди колдонушкан. Ал эми силердин оюңарча эң алгачкы китептер кандай болгон балдар? Алар эмнеден жасалган? Илгери пальмалар өскөн жерде адамдар пальманын жалбырактарынан беттерди жасап, анан аларды желпилдек веер формасында тигишкен жана үстүнө ичке учу-курч таякчалар менен жазышкан. Мындай китептер лонтрандар деп аталып, Индонезияда болгон. Өсүмдүк такыр өспөгөн аймактарда, мисалы, крайний түндүктө жашаган элдер жаныбарлардын сөөктөрүнө жана морждун азуу тиштерине жазышкан. Азиянын тургундары кездемеге жазышкан. Ал эми Кытайда болсо жибекке жазышкан. Алгачкы китеп биздин заманга чейинки 1-кылымда пайда болгон. Бактан тактайчаларды жасап, анын бетине мом куюшкан. Мом жумшак кезинде тегиз болуп, катып калгандан кийин анын бетине курч металл таякча менен жазышкан. Мом деген балдар, азыркы биз свет өчкөндө үйүбүздөн күйгүзгөн шам жасалуучу нерсе болгон. Китеп ар бир кесиптин ишенимдүү жардамчысы. Мисалы, программисттин, дыйкандардын, окумуштуулардын, дарыгерлердин жана ошондой эле мугалимдердин. Китеп жазуучунун эмгегинде ойдун, редакторлордо тактыктын, кагаз фабрикасында эмгектин, типографияда жаратмандыктын жыйындысы. Ал эми китептер мазмуну менен боюнча гана эмес, формасы менен да айырмаланышкан. Китептин өлчөмү жөнүндө сөз кылсак, чоң китептер көп маалыматтар камтылган, көбүнчө чоң окуу китептери, энциклопедиялар. Орточо китептер болсо окуу же көргөн китептер үчүн ылайыктуу, алып жүрүүгө жеңил болот. Кичине китептер кармоого жеңил, ичинде кыскача маалыматтарды же окуяларды камтыйт. Дүйнөдөгү эң кичине китеп 1985 жылы Шотландияда чыгарылган. Китеп абдан кичинекей болгондуктан, анын барактарын шпилька же сайма менен гана айлантууга мүмкүн болчу жана барактарга зыян келтирбөө үчүн абдан этият болуу керек болот. Китептин өлчөмү
1'ge 1 мм. Китептин мазмуну болсо эски падыша Коул деген жомок болот. Барактардын калыңдыгы 22 грамм бөлүнгөн метр квадрат. Ал эми нускасы 90 даана чыгарылган. Бул сүрөттө көрүп тургандар балдар кичинекей мини китептер. Мини китептердин бул китептердин канчалык кичинекей экенин силер сүрөттөгү биз колдонуп жүргөн буюмдар менен салыштыруунун натыйжасында көрө аласыңар. Мисалы, ширеңке, монета менен салыштырылып атат. Дүйнөдөгү эң кичине китептердин бири Японияда чыгарылган жана ага муравейники, тунук муравейлердин үйү деген ат берилген. Китептин өлчөмү абдан кичинекей, басылма түймөнүн көлөмүндө. Мындай кичине китепти окуу үчүн чоң лупа же көбөйтүү чайнек керек болот. Бирок учурда дүйнөдөгү эң кичинекей деп эсептелген китеп нанотехнологияларды колдонуу менен жасалган китеп. Аны Симон Фразер институтунун кызматкерлери жараткан. Китептин өлчөмү 0,7 мм-ге 0,1 мм. Ошондуктан анын мазмунун окуу үчүн микроскоп керек болот. Китепти жасоодо галлий иондорунун снопу колдонулган. Бул сноптун диаметри 7 нанометр болчу жана анын программасы ар бир сөздүн жана ар бир тамганын айланасын оюп чыккан. Китептин негизги материалы катары кремний колдонулган жана китепте бардыгы 30 микротабличка бар. Бул микро китептин 150 нускасы чыгарылган. Андан тышкары дагы бир мини китеп Гиннестин рекорддор китебине кирген Чеховдун Хамелеон китеби. Бул китеп 2002 жылы жасалып, бийиктиги 0,9 мм, узундугу 0,9 мм келет. Албетте бул китептен бир нерсе окуу үчүн жок дегенде эле лупа керек болот. Англияда өткөн кылымдарда дүйнөдөгү эң чоң китеп жасалган. Анын бийиктигин балдар элестеткиле 2 кабаттуу үй сыяктуу болгон. Ал эми андагы китептеги тамгалардын өлчөмү 15 сантиметр болгон. Андан тышкаркы таң калычтуу китептердин бири лента китеби. Китептин ар бир барагы узун лентадай болуп, узундугу 100 кадамга барабар болгон. Байыркы дүйнөдө китептер момго жазылган. Мом таблеткасы мом катмары менен капталган жыгач тактай. Анын үстүнө жазуу жүргүзүлүп, стилус деп аталган таякчанын жардамы менен өчүрсө болот. Анын бир учу жазуу үчүн корчотулган болсо, экинчи учу болсо өчүрүү үчүн жарым тегерек формада болгон. Бул сүрөттөгү чопо жана алтындан жасалган китептер. Кайыңдын кабыгынан жасалган китептер. Анда эмесе кезекте экрандагы сүрөткө көңүл бургула. Бул сүрөттүн мааниси силер үчүн эмнени түшүндүрүп жатат? Жогорудагы сүрөттүн мазмунун мен тараткан ушул ачкычтарга жазып берсеңер. Силердин жообуңарды чогултуп алдык балдар. Эми бардыгыбыз таанышып чыгалы. Китеп мага билим берет, акыл эсимди өстүрөт, ой жүгүртүүнү үйрөтөт, туура менен туура эмести айырмалоого жардам берет деген жооп бар экен. Кыялданууга жол ачат, жаңы дүйнөлөрдү таанытат, сөз байлыгымды көбөйтөт, сабырдуулукка үйрөтөт, максат коюуга шыктандырат жана өзүмө ишенүүгө жардам берет дейт. Эң мыкты балдар, силердин жообуңар мени толугу менен канааттандырды. Бул жообуңар аркылуу мен силерге бүгүнкү сабак кызыктуу жана маанилүү болуп жатканын түшүндүм. Эми кезек кыймыл аракеттерди колуңар менен кайталагыла. Китептин чыныгы үйү бул китепкана бардыгыбыз билебиз, балдар. Буга чейин биз классыбыз менен тарых музейине жана циркке барып келгенбиз. Эми биздин кийинки локациябыз Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкана болсун. Жаз айында ушул китепканаларга саякатка барып келели. Экранда катылган оюулардын ичинен өзүңөргө жакканын тандап, катылган суроолорго жооп беребиз, балдар. Азаматсыңар балдарым, сабагыбызга сонун катышып бергениңерге чоң рахмат. Бүгүнкү сабактан кийинки урааныбыз кандай болду? Китеп жан дүйнөнүн азыгы. Бүгүнкү класстык сабагыбыз дагы соңуна келүүдө.
Anda эмесе үй тапшырманы жазып алсаңар. Үй тапшырма китеп улуу ойлордун жана акылдын жыйындысы деген темада эссе жазып келүү. Сабакты жыйынтыктап жатып, бүгүнкү сабакка өз бааңарды берип кетсеңер. Сабакты түшүнсөңөр жашыл белгини басасыңар, суроолоруңар болсо сары, эгерде түшүнбөй калган болсоңор кызыл түстөгү белгини басып баалап кетсеңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө окуучуларым.